Assalamu alaikum. Hurmatlı bizim klassdaşlar. 1957 yılı tuğulgan kurdaşlar. Biz 2025 yılın yanvar aylarında Bişkek'te çoğulup söyleşip oturup şu gelecekte bizim baldarga, neverlerge oynogongo bir şart bolsun degen manide şu parkka köçөт oturguz bereli dep makıldaştık ele. Geçe aprel aylarında mart netege aprel aylarında şu köçöt ekкен sezondun kirgенине байланыштуу sizlerge жарыя кылып улактандыруу берип ар кимиңер өзүңөрдүн салымыңарды коштуңар колуңардан келишинче. Бул жерде өзү жардам бере албай бир нерсе кошо албай калган биздин 57 жыл туулган классташтар, курдаштар мен кошулбай калдым эле деп капа болбогула. Бул кичине болсо дагы бактын бир бурчу, бирок биздин 57 жылы туулган классташтардын, туулгандардын атынан деп жалпы биздин атыбыздан эгилди. Кудай кааласа ошо биздин атыбыздан болду. Анан анча мынча үлгүрбөй калдык, мен акча берейин деген классташтар болгондо биз токтотуп койгонбуз. Кудай кааласа эндиги жылы дагы анча мынча кошумча кошо турган жерлер болуп калышы мүмкүн. Ал эгилген көчөттөрдүн арасынан кыз балдар келип ойнойт экен, кээде мал кирип кетет экен. Ошодан сынып калып көктөбөй калгандар болсо, кийинки жылы кайра толуктап берели, ошондо акча бересиңер деп биз токтотуп койгонбуз, анда туура кабыл алгыла. Кудай кааласа мына биздин көчөт эккендин жанында жана суу напор немеси бар, мунарасы бар экен. Ошонун айланасы санитарный нормага ылайык калып тосулат дегенден биз аякка тийишкен жокпуз. Эгерде алар тосулуп калып бош жер калып калса, Кудай кааласа кийинки жылда биз кошконго аракет кылабыз. Негизинен биздин оюбуз ушундай болгон эле. Бая биздин чогулткан акчага 133 түп мына туянын көчөтүнө отургузганбыз. Азберин канчадан алдыңыздар? Эми биз ушундай иш кылып атабыз деп Алай лесхозунун кызматчылары менен сүйлөшүп түшүндүрүп айтсак, местный көчөт алып экиңиздер, Өзбекстан тияк-бияктан келгендер көп курап калат бир жылдан кийин деп ошондой өздөрүнүн кеңештерин беришкенден биз ушулардан алдык. 300 сомдон сатып аткан экен, бизге 250 сомдон беришкен. Ошондой эл үчүн, коом үчүн жасап атыптыр. Кичине ыстык кылып берели деп Алай лесхозунун кызматкерлери да ошо бизге жардам беришти. Аларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аларга рахмат, ошо ыраазычылык билдиребиз. Анан трактор алып келип алып каздык, башка кылдык, ар нерсе кылып эттеп, көптөп күлчөдө бир 5-6 чогулуп алып эктик. Биздин күлчөдө классташ кыздар келип алып, бизге тамак жасап келип алып, бизге жардам берди ашар кылганыбызда. Ошону менен Кудай кааласа болду. Анан эстеликке ушу калсын деп мына табличканы жасатып койдук эле, бүгүн ошону орнотуп коелу деп келип орноттук. Бүгүнкү ишчилерин айткылачы. 2025 жылдын 19 июнь күнү. Бүгүн бейшемби. Ушул анан калган дагы кандай сөздөр бар, калган мына классташтар айтар. Менин айта турган сөзүм ушул болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. 67-жылы эгизгенден мурда эски ошол жылдарда. Мына ал бакты биз мектепте окуп жүргөндө эсиңиздерде болсо керек. Мына райондук маданият үйүнүн этек жагында баягы кийин мектеп интернаты курулган жак тараптагы бакты 1967 жылдары эгилип, анан алар баары карып, курап, казылып кетип, алып салып, анан ордуна жаңыдан эге баштаган экен айыл өкмөт. Мына интернат жак тарабына айыл өкмөтү өзү эккен экен мурунку жылдарды көчөттөрдү. Биз бул оң жак тарабына ошол маданият үйүнөн келатканда интернатты көздөй оң жак тарабына ектик.
ушул бизден болгон жаңылыктарыбыз тынч болгула. Дагы бир жол жалпы классташтарга 1957-жылы туулган биздин курдаштарга баарыңыздарга чоң салам, чоң рахмат, ыраазычылык. Ажака бир жакшынан ушул көгөрсүн, ушу бергендердин баардыгына бир ажылык пата берсеңиз, келиңиз. Канамаса, амин, амин, амин. Алла Таала баарыбызга чың денсаулык берсин, узун өмүр берсин. Бала чака, тууган урук, эл журт менен тынч болушту Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Кимибиз кайерде болбойлу, дайыма тынч бололу, денсаулукта бололу. Бири-бирибиз менен жакшылыктарда кабарлашып, жакшылыктарда учурашты Алла Таала насип кылсын. Атайын ниет кылып, эл үчүн, балдар үчүн деп эккен көчөттөрүбүз Кудай кааласа жакшы көгөрүп, келечекте ошо көчөттөрдүн көлөкөсүндө отурушту насип кылсын. Амин. Аллах акбар. Рахмат. Мына биз жеткен туя басты шынай деп айтылат экен. Ушулар ушул. Азыр ушунчалык көтөрүлүп калды. Кудай буйруса, ар дайым келип сугарып турабыз. Шунун өсүшүн аябай тилек кылып турабыз. Ойло. Эгерде булар көгөрүп кала турган болсо, ушул жер жакшысына кайта кой болсо, небереңиздер түтүп келип. Балким ажака 50 жылдан кийин болар, 50 жылдан кийин ушуну эккенибизге 50 жылдык деп белгилесеңер, ошондо мен канчага чыгып калам. Онда мени колум бош келбей калсам, колум бошобай, капа болуп калам. Акылбы? Колум бошобай келбей калышы мүмкүн. Анткени 50 жылдан кийин мен колум бошобай калат экен. Биздин ушинтип ушул жакшы ишти улантып кетишин каалайбыз. Биз ушуну менен бир эле алайлыктарга эмес, башка бир топ ушу Кыргызстандын бардык аймагына 57, 58, 55 иши кылып бизди түшүнгөн эмелерге ушундай салымыңыздарды кошуңуздарды суранабыз. Сіздерге дагы бир айта турган нерсе, Швейцарияда ар бир гражданин Швейцария жылына 6-дан, ал жакта 6 деген цифра, биз 7 деген цифрадай ыйык болсо керек, 6-дан көчөт эккенге мажбур экен. Эч ким аларды колдобойт, зордуктабайт, айтпайт, өзү эле чын дилинен барып бош турган жерлерге 6-дан ушундай көчөттөрдү эгишет экен. Эгишмек турмак, ошону эгип бирөөлөргө каратып, өзү мүмкүнчүлүк болбосо акча төлөп, ошону өстүргөнгө аракеттенет экен. Менин алайым кыргыз жери Швейцариядан эч кем эмес, ашып түшүшү мүмкүн. Ошондуктан баардыгыбыз мындай эме карабастан ушул биз баштаган башаатты колдоп кетишиңиздерди суранам. Рахмат. Алайман бардыгыңыздарга дагы ысык салам. Келгиле кымыз пышты. Рахмат. Биздин ишенген багбаныбыз, агрономубуз ушул Өмүрзак Касымов. Мунун жанында жардам берип жүргөн 58-жылдыкы классташтар менен окуп, бирок биз менен аралашып жүргөн Турганбаев Мамасыдык деген дагы досубуз бар. Шулар баарыбыз чогулуп көптөп ушуну аракет кылалы, көркөндүрөлү деген ойдобуз. Кудай кааласа ошону ишке ашырышты Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Рахмат. Амин. Амин. Алла. Башатыбыз Эмен сугарганын айтпадым. Багбан дедик ба? Баштаган башатыбыздын аягына чыгайлы. Аллах акбар. Болду.